4 жылдан бeri бүтпөй келген Төмөнкү Аларча жалпы орто билим берүү мектебинин кошумча корпусунун курулушу бүтүп, пайдаланууга берилди. Саамалыкка президент онлайн катышып, Бишкек шаарынын мэри Аларчанын тургундарынын, окуучулардын жана мугалимдердин катышуусунда кызыл тасмасы кесилди. Кошумча корпуска 375 окуучу батат. Имарат заман талабына жооп берет. Компьютердик класс, бир кабинети физика, химия предметинен лаборатория жүргүзүүгө ылайыкталган. Кол эмгек классы дагы бар. Даараткана жана кол жууй турган жерлери дагы мектептин ичинде жайгашкан. Бөлмөлөр кенен жана жарык. В старом корпусе, конечно, нету условий хороших. Эски корпуста чынында мындай шарттар жок. Эски деген баары бир эски да. Жаңынын баары бир өзүнүн өзгөчөлүгү бар. Мында имаратта окугуң келет. Билимди дагы татыктуу аласың. Кенен, жарык класстар окугуң келбей турса дагы окугуңду келтирет. Берки мектепте анча-мынча сабактар болбой калчу. Анда дагы кабинет жетишпей, кыйналып эшиктеле жүрчү. Азыр бул жерде жаңы мектеп экен, азыр бардыгы өзүнүн условиясы менен жакшы экен. Төмөнкү Аларчага жаңы мектеп салуу көйгөйү ички миграция жана окуучулар окуп келе жаткан имараттын эскилигинен улам келип чыккан. Окуу жайдын эски корпусу 950 окуучуга ылайыкталып, 1975-жылы курулган. Аймакта калктын көбөйгөнүнө жараша окуучулардын саны артып, 3000ден ашык бала 3 нөмөт менен билим алып келген. Айрыкча ички миграциянын немесине байланыштуу биздин мектеп аябай окуучуларга көп да. Мисалы үчүн ушу класста 40ка жакын окуучу окуйт. Математика сабагын билесиңер да, индивидуальный баарына кантип подход жасайлабыз, эгерде 40 окуучу отурса, китептер жетишпесе, анан көп эле кыйынчылыктар болчу, эми ошол кыйынчылыктардын баарын жоёбуз деген ойдомун. Бүгүнкү күндө биз административдик аймактык реформанын алкагында бизге бул айыл өкмөтү кошулуп аткан болуп атат. Ошондуктан бул республикалык бюджеттен каржыланган. Негизинен биз өзүбүздүн бюджетибизден каржылап бул жылы көптөгөн мектептерди ремонттон өткөрүп, анан куруу иштерин баштаган. Төмөнкү Аларча орто мектебине кошумча корпустун курулушу менен аймактагы мектепке болгон муктаждык толук чечилди. Ушул күндөн тартып окуучулар 2 нөмөт менен окууга өткөрүлдү. Дүйшөл Шаршенбеков, Элдар Анарбеков, ЛТР Бишкек.